Урматтуу кесиптештер, агайын туугандар, мамлекетибиздин билим жана билим берүү коомчулугу Кыргыз улуттук университетинин жалпы жааматы чоң жоготууга учурады. Катуу оорунун кесепетинен 79 жашында 1 февраль күнү белгилүү илимпоз, коомдук ишмер, академик Токтомушев Советбек Жайлообекович жарык дүйнөдөн кайтты. Биз терең ойлуу кеңешчи, таланттуу илим жетекчи, өзгөчө мүнөздүү инсандан айрылып бүгүн кош айтышып, акыркы сапарга узатып турган учурубуз. Кыргыз улуттук университетинин окутуучулук профессордук курамдын атынан Советбек агайыбыздын үй бүлөсүнө, жакын туугандарына терең көңүл айтабыз. Агабыздын арты кайрылуу болсун, кайрат кылыңыздар. Бүгүнкү коштошуу митингди ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Советбек Жайлообековичтин өмүрү толугу менен илим жана билим берүү чөйрөсүндө болгону жана ушул багытка арналганы жөнүндө баарыбыз жакшы билебиз. Ошол өмүр жолунун ичинде 1992 жылдан 1998 жылга чейинки мезгилде Советбек Жайлообекович Кыргыз улуттук университетинин ректору болуп, андан кийин 1998-99 жылдары билим берүү жана илим министрлигин башкарып турган учуру өтө жемиштүү жана маанилүү учур болгонун белгилеп айтуу керек деп ойлоймун. Ошол учурдагы Кыргыз улуттук университетинин ичинде жаңы түрдөгү эл аралык тажрыйбага бет алган институттар түзүлө баштаган. Жаңы маалыматтык технологияларды жайылтуу иштер ошол учурда эле башталып, улуттук университет алдыңкы университеттердин бири болгонун белгилей баштаганбыз.
Кыргыз Америка, Кыргыз Европа факультеттери ачылып, кеңири окуу программалар, биргелешкен иш-чаралар аткарылган. Ачык айтсак, бул иштер кийинки учурда гана жайылган баллон процесси аталып, санарип технологиялар күчкө кире элек мезгилде эле биздин университетке ошол нерселерди Советбек Жайлабекович кеңири жайылтууга бир топ салым кошкон адам болгон. 2010-жылдан 2014-жылдарда Советбек Жайлабекович билим берүү жана илим министрлигинде кеңешчи катары республикабыздын жогорку окуу жайларында бир топ стратегиялык багыттарды түзүүгө жана идеяларды ишке ашырууга чоң салым кошуп жардам берген инсан катары эсибизде. Бул митингге катышып отурган жалпыбыз илим жана билим берүү багытында эмгектенген жааматтын өкүлдөрү болуп бүгүн коштошуп жаткан учурубуз. Урматтуу митингдин катышуучулары, азыркы сөздү, кийинки сөздү Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Байсалов Эдил Жолдубаевичке беребиз. Биринчиден, албетте, биздин агайыбыз Советбек Жайлабаевичтин ушул дүйнөдөн кайтканы менен биз ошол терең көңүл айтабыз, мүддөсүнө жакын тууган. Албетте, ушул жерде көп жылдан бери ушул биздин Кыргыз Улуттук мамлекеттик университетин жетектеген жамааты жерде окуучуларга дагы баардыгыбыздар менен биз кайгыны терең бөлүшөбүз. Кыргыз Республикасынын илимий билим берүүсү жалпылай журт орду толгус чоң жоготууга учурады. Биздин арабыздан узакка созулган ордан кийин коомдук жана мамлекеттик ишмер, окумуштуу жана педагог, техника илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги, илим жана техника боюнча Кыргыз СССРинин Ленин комсомолу сыйлыгынын лауреаты, ардак белгиси орденинин ээси Советбек Жайлабаевич Токтамышев арабыздан көз жумду. Советбек Жайлабаевичтин баскан жолу бардыгыбызга белгилүү. Мен эми аркы бардык биографиясын айта бергенден бул жерде мен оюмча дагы айтылат, жазылат, бардыгыбызга белгилүү. Мен айтып коюшум керек, Советбек Жайлабаевич ушул биздин университеттин ректору болуп турганда мен дагы ушул университетте окуп калдым. Анан Советбек Жайлабаевич ошол биринчи биздин эгемендүүлүктүн жылдарында албетте ушул университетибизди эң алдыңкы ушул флагман катары калыптап калганына ошол киши ректор болгондо бул албетте университет башкача болуп ушул эле ал киши ошол Небраска Линкольнга барып, ал жерде ошол эл аралык кызматташууну негиздеп сүйлөшүп, ошол жерде профессорлорду ээрчитип келип, ошол кишинин демилгеси менен жанагындай аракети менен Кыргыз Америка факультети негизделип, ошол факультетте мен да окуп калдым. Ал албетте азыркы учурдагы Борбор Азиядагы Америка университети болуп, азыр ишин ийгиликтүү улантып атат. Советбек Жайлабаевичтин баскан жолу, ушул биздин Кыргызстаныбыздын өнүгүүсүнө кошкон салымы, бул жерде биздин эгемендүү мамлекетибиздин жогорку билим системасын жалпы негиздеп,
ушуну калыптандаштыруу, анан албетте өзү Кыргыз Республикасынын билим берүү министри катары иштегени баардыгыбыздын мына эсибизде. Бул баскан жолу бизге чыкпайт. Мен азыр айта турган албетте бул сөз Советбек Жайлабаевич жалпы кыргыз эли, кыргыз мамлекети жетекчилиги сизге ыраазы. Бизге ыраазы. Сиздин кошкон салымыңыз, биздин жарык элесиңиз биздин кетпейт. Мен дагы бир жолу ушул жерде отурган үй бүлөсү, балдары, жакын туугандарына мындай көңүл айткандан кайрат кылыңыздар деп сурайм. Рахмат. Урматтуу коштошуу митингдин катышуучулары, биздин ушул митингге биздин оюбуз боюнча билим берүү жана илим министри Болот Дүйшөкович Купешев да катышмак. Бирок азыркы учурда ооруканада ушул жердеги дарылоону алып атканына байланыштуу келбей калганын айтып коём. Мага ушул жалпы туугандарга жана кесиптештерге, жакын кесиптештерине өзүнүн атынан көңүл айтып атканын билдирип коём. Азыркы сөздү Кыргыз Республикасынын Илимдер Академиясынын президенти академик Жуматаев Мурат Садырбековичке беребиз. Урматтуу мекендештер, урматтуу кесиптештер, бүгүн Кыргыз илими, анын ичинде Улуттук Илимдер Академиясы чоң жоготууга учурап отурат. Биз чыгаан окумуштуу, билим берүүнү уюштуруучу, илимди уюштуруучу академик Токтомушев Советбек Жайлообековичти акыркы сапарга узатып отурабыз. Ал киши жөнүндө азыр өмүр баянын айтканда бардыңыздар, уктуңуздар. Ушу баягы советтик билим берүү системасы эл аралык системага өтүү учурунда ректор катары, министр катары аябай көп жумуш аткаргандыгын уктук. Мен окумуштуу катары Советбек Жайлообекович жөнүндө айтып кетким келет. Ал киши бизде Улуттук Илимдер Академиясында атмосфера физикасы боюнча академик болчу. Мына азыр көрүп атабыз, жашыл экономика, климаттын өзгөрүшү жөнүндө сөздөр болуп атат. Агайыбыз ошол убакта эле ошол багытты изилдегенге баш байлап, көп ийгиликтерге жетишип, окуучуларды даярдаган. Мына азыр бизге дагы баягы дүйнөгө изилдөө менен кошо тең тайлашканга мүмкүнчүлүк болуп атат. Экинчиден, академик катары Советбек Жайлообекович акыркы учурда Илимдер Академиясы менен университеттик билимди кандай алып барыш керек, кандай айкалыштырыш керек, кантип илимди сактап калыш керек, азыркы учурга жараша ошол жөнүндө келип, ойлорун айтып, акыркы китептерин дагы 14-жылкы чыккан китеби бар. Жакшы, ошондой ойлорду айтып кеткен. Өмүрүнүн акырына чейин мына ноябрь айындагы илим күнүндө дагы келип, ошол кыйналып атса дагы ошол сөздөрүн айтып, илим жөнүндө, академия жөнүндө аябай ойлонгонун айтып кетти эле. Эмне кылабыз? Айла жок экен. Советбек Жайлообековичтин аркасында эстелик катары окуучулары, илимий эмгектери, кылган жасап кеткен иштери калды. Эми Улуттук Илимдер Академиясынын атынан эжеге, балдарына, жалпы туугандарына көңүл айтабыз. Советбек агай, кош болуңуз, жаткан жериңиз жайлуу болсун. Кийинки сөздү Советбек агайыбыздын кесиптеши, өз учурунда курсташ болуп, Улуттук университетте чогуу окуган, азыркы учурда Кыргыз Республикасынын Илимдер Академиясынын мүчө корреспонденти, Кыргыз Улуттук университеттин профессору,
педагогика илимдеринин доктору Мамбитакунов Эсенбек Мамбитакуновичке берилет. Урматтуу туугандар, урматтуу Саятбектин мүчөсү, балдары, туугандары, сиздерге Саятбектин курсташтарынын жакын кесиптештеримдин атынан чындыктан көңүл айтабыз. Өтемиңер кайрылуу болсун. Эми урматтуу туугандар, азыр эле айткандай, биз 1960 жылы мындан 62 жыл мурда ушул биздин сүйүктүү университетибиздин эшигин аттап кирип, ошондон ушул күнгө чейин бир туугандай болуп жүрүп келдик. Ошо 60 жылы Саятбек 17 жашта, мен болсо 16 жашта болчумун. Ошол окуп жүргөндө эле өзүнүн карактыгы, жөндөмү башкача ой жүгүртүп, алдыга умтулганы байкалып жүрүүчү. Анан акыркы курста Новосибирскиге практикага барып, ошол жакта которулуп, ошол Новосибирск университетин бүтүп, СССР академиясынын Сибир бөлүмүндөгү окумуштуулар менен таанышып, ошого которулуп, аяктап бүттү дагы 3 жыл аспирантураны ошол жерден бүтүп келди. 27 жашында 1970 жылы 27 жашында илимдин кандидаттыгын жактады. 40 жашында илимдин доктору. Өзүңөр билесиздер, Советтер Союзунда илимдин кандидатын даярдоо, жактоо, анан докторлук ишти жасоо өтө татаал болчу. Айрыкча тандап алган багыты боюнча космос изилдөөдөгү эксперименталдык физиканы уюштуруу. Бул өтө татаал проблема. Ошол жашында жактап, ошондон абырын акырына чейин ошол проблемалар менен иштеп келди. Мына өмүр жолун баятан бери айтып, мындан ары дагы Кудай буюрса ал эскерип элге жеткирүүгө аракет кылабыз. Чогуу иштеп жүргөндөрдө биз өзү бир туугандай, бир атанын балдарындай болуп чоңоюп, ушул күнгө чейин келдик. Ошондо мындай бир жасып, анда-санда айтып калчу элек. Курбулар өчпөс намыс ар бололу. Курбулар денде кубат ал бололу. Жашоонун жанындарын өчүрбөстөн, курбулар ар дайым эле бар бололу. Курбулар төрөлсөк да бөлөк болуп, жашоодо эгис болдук бөлөк болуп. Ар дайым ыйык жолдо жүрөлүчү, өмүрдүн ашуусунан да бөлөк болуп. Мезгилдин бир көткөрүп жайын жазын, бир кырдап шаңдуулар кайырмасын. Жашайлы бир көткөрүп өмүрлөрдү, курбулар бизди тагдыр айырбасын деп жүрчү элек. Мынакей тагдыр кайда жок экен, Сокемден ажырап туруп атабыз. Эми урматтуу Соке жолдошторумдун, курбуларымдын, досторумдун атынан сага ыраазычылык билдиребиз. Өзүм дагы кийинки учурларда сүйлөшкөндө мен тагдырым ыраазымын, ушундай эмгекке жашаганыма ыраазымын деп бала чакасына, кесиптештеринин бардыгына өзүнүн ыраазычылыгын айтып жүрдү. Биз да сага ыраазыбыз. Эми Соке, сен бизге кайрылып келбейсиң. Кудайдын буйругу менен биз кайсы убакта өзүңө барабыз. Жаткан жериң жайлуу, топурагың торко болсун. Биз сени эч качан унутпайбыз. Элиң, журтуң, окуучуларың, илимиңди түшүнгөндөр эч качан унутпайт. Кош Соке, Кудай жакшылыгын берсин. Митингдин катышуучулары бизге Саятбек Жайлообекович дүйнөдөн кайтканы жөнүндө маалымат түн ичинде 1 февралда саат 11-ден кийин угузулду.
ушул кабарды биз кеч болсо дагы мына өкмөттүн мүчөлөрүнө, кабинет министрликке жана биздин шаардын мэриясынын жетекчисине жана аппаратына ошол эле түн ичинде жеткиргенбиз. Жана кыска мөөнөттө өкмөт аппараты, президент аппараты бүт биз суранган жазган катыбызга тез арада жооп берип, уюштуруу маселесин колго алышып, биздин улуттук университетке тапшырма беришип жана аларча көрсөтүүндөгү бүт жасала турган даярдык иштерди өздөрү аткарып бергенине биздин улуттук университеттин атыбыздан, жалпы Советбек агайдын кесиптештеринин атынан ушул биздин министрликтерге, жетекчилерге катышып аткан турган биздин өкүлдөрүнө ыраазычылык билдиребиз. Мен мэрдин, биздин Бишкек шаарыбыздын мэрине кайрылып Айбек Жанышбековичке сөз берейин десем, Айбек Жанышбекович, биз кызматтабыз, баарын аткардык, жакын туугандары сүйлөсүн, бул узатып атканда алыс жолго, акыркы жолуна сапарга тоскоол болбойлу деп суранып жаткандары да бар. Мен келип берген ушул жерде турган биздин ректорлук, мурдакы ректорлук болгон биздин өкүлдөргө, академиктерге чоң ыраазычылык билдирем. Бирок акыркы сөздү туугандардын атынан сүйлөй турган бир тууган биздин Советбек Жайлообековичтин бир тууган иниси Өмүркулов Калыбекке берели деп чечтик. Урматтуу элдик, урматтуу жерде атагы чыккан академиктер, окутуучулар. Жерде Советбек ушул университетти окуп, жерден окутуучу чоң даражадагы кушалчылык. Мен университеттин, мен ыйык жерим, мен аябай неметкен ыйык жерим, мен университетимде ушундай даражага жетти жерден. Анан эң башкысы өзү аңарга айыл кичкене айыл, ошол жерден бала чагы өсүп, ошол жерден мектептерин окуп баштаган. Биз бир туугандары, айылдаштары аябай берде менден мурда айтып кетти, ошол өстүрүп берген өкмөткө, даже көңүл айтып берген президентибиз Садыр Кочоевичке ушунчалык ыраазыбыз. Байкебиздин эмгеги сиңген билебиз. Анан эмне дейин берден Света жеңе денсаулыктарыңыз байкемдерге жакшылыктарын астер канат элен жакшы сиз көрүңүз. Анан элге ыраазыбыз. Жерден кичине токунундатам бир койчу. Менин да ичимден кан өтүп, жүрөгүм тызылдап, сизди таянат томулуп, аска жоңгулап, кайгырып турам. Чынында Советбекем биз үчүн бир туугандарына атабызда кам көрүп, бооруна кызып, баарыбызды жооптун жеткизип, чыныгы чынчыл ишмер, ыймандуу адамды тарбиялап өстүргөн. Кичинекей аңган айылынан баштапкы мектепке өз директор болуш деп турганда, китептерин алып келип, мугалимдерди окутуп, дарайлаган адистерди даярдап ошол бүт тирескан мушундай өтөт. Биз айылыбыз эч качан Байкебиздин жакшылыгын унутпайбыз. Совет Байкемдин айтып өттүңүздөр. Эми сиздердин окуткан студенттин арасындагы Совет Байкемге окшогон ушул атаптуу импостор чыгышына чын жүрөктөн тилектешмин. Совет Байке, биз бир туугандарыбыз, айылдаштарыбыз, сизге ыраазыбыз. Сиз да бирге ыраазы болсоңуз экен.
Bilesiniz her daim esimizde saklanat. Жақшылığınızды hiç kaçan unutmayız. Elini unutmayın. Жатқан жеріңіз жайлы, топырағыңыз толқу, иманыңыз жолдош, Құдай Тағала мейіске шығарсын. Біз бір туғандары, жақындары атынан президент көңілі айтып бізге қайғылыстан өзге үшін президентіміз тағы Жапаростан бастап бір туған баяда айлы мүшелері директорымыз Мер город şeyde neme kılgan Meriska'дағы Айбек Тушалевкa'дағы бар. В общем, ыразыбыз. Дагы жолдоштары ыразыбыз ушундай Байкебектин мына өзү ыйык жер, ыйык митинг, ыйык жеринде жүргөндөн узап баратат төлдө. Ошол дагы бир жолу ыразымын ушундай үстүктөрүндө. Бешке чыксын дейбиз. Барар жерибиз ошолдон барышты. Аябай сиздерге чын жүрөктөн ыраазымын. Эми элибиз аман болсун. Жерибиz аманчылыкта болсун. Топчулукта, бейбитчиликте, тынчта бийликте болсун. Баарыбызга ыраазымыз. Урматтуу коштошуу митингдин катышуучулары, агайын туугандар, дагы бир жолу Улуттук университеттин жааматынын атынан кайраттуулуңуздар деп артык кайрылуу болсун биздин Байкебиздин. Биз ыраазыбыз. Жасаган эмгеги дагы уланат деп убада беребиз. Кош болуңуз. Урматтуу агабыз Советбек Жайлабекович. Ушун менен урматтуу катышуучулар, биздин коштошуу митингибиз аякка чыкты деп жарыялайбыз.